Анан кийин мен Бекбүйгө сөз берип, бүгүн андан көрө 2 жолу тамак бербей эле бияка эле тамак берейинчи деп. Анан кийин эми адам болгондон кийин бүт эле арбакка сыйынып, момундай өтүп кеткен адамдардын арбагына сыйынат экен. Мен ошончолук сыйынып эле анан быйылкы жылыбыз да аябагандай жакшы жылы болуп келатат. Жана улуу балабыз тоңго прокурор болду. Чын кызым дагы бир стройка кылсам дейт. Тилегим деле бирдеменин башын айтып эле жакшы үмүттөрдү күтүп атабыз да. Анан эми арбак колдобосо, аталарына мындай бир эмелерин албасак кандай болот деп, анан кийин бүгүн түндө наматка айтып ушундай кылалы, бата алган жакшы болот. Балдар тигинин ар кайсынын башын баштап атышат. Ошолорго деле бир бата арбагын мындай бир ыраазы кылып койсок десем, анан кийин колдоп коюн союп берди. Тасмалын өзү колунан келишинче жасап, анан бүгүнкү ырыскы ушунча кишиге буйрук экен. Ушу силер менен бата эметишип, балдарыма батаңарды берип койсоңор, өзүбүзгө деле берип койсоңор, баарыбыз эле аман эсен болсо, элибиз тынч болсо деген үмүт менен бүгүн мынтип дастаркан жайып атам. Анан буйруган кишилер мындай ырыскысы бүгүн чай буйруган адамдар бияка келип мынакей келип отурасыңар. Анан экинчиден бул Бекбүү ушу жерге келгенден баштап эле мурда таанычы эмес экенмин, кийин таанышып, анан ушул жерде туруп атам, анан минтип атам дегенден мен бул кызды аябай колдодум. Мына 1-3 жыл болуп калды. Анан кийин жайлатабыздын байбичесин койгон жерин таап келиптир. Сураштырып отуруп. Мына Эркин Темиржан апаны. Мына Эркин сайдын өдө жагына койгон экен да ал киши. Анан бүгүнкү күнгө аны да кошуп Куран окутуп бата кылып атабыз, эми ар кишиге деле тийсиндирчи. Бирок былтыртан баштап ушу жайыл коомунун канаты деп, жайлатабыздын байбичеси болгондон кийин канаты да ал киши. Ошондой коом ачсак деген бир оюбуз болуп атат. Анан азыр биз ушул жайлатанын жайыл коомуна киргиле дегенде бир 50-ге жетип калдык. Кошулуп өздөрүнүн эмеси менен документ менен как положено киргизип атканыбыз бир 50 кишиге жетип калдык да. Анан кийин мен Бекбүйгө айтып атам, эми бүгүнкү тилек, бүгүнкү бата ала турган мен өзүмдүн семьяма, өзүм бала чакама деп тилек кылып атам. Темиржан апанын эмесине ушу член болгондордун колунан келишинче спонсор чыкпаса дагы, анча-мынча тыйын болсо дагы ошол ягына барып окутсакпы деп ойлоп атам да. Члендерди алып барып эле өзүбүз чогултуп анча-мынча эмелерден. Мындай экен кээ бирөөнү эме жакшы, жакшы дегенде муну сокенеже окшой эле кой бергенде болбойт. Далай эмелер сокенеже уксаңыз сиздин кешигиңизди иштей керек. Муну жибериш керек болчу да. Мен кармап жүргөн экенмин да муну. Эми мен ойлойм, Зура, токтой туруп. Сен тилегиң келсин, эчтеке мунун баары эле үй бүлөдө эле чечилет. Сен мен билгенде бул экөөбүз жашагандан бери арбакка көп сыйынат. Анан действительно жаңа айтканын баары чын. Жайыл Баатырдын 300 жылдык берелинен баштап эле ушул жерде сокенеже айтканда кайнап жүрбөйбүз. Мына төрдө 3 аксакал отурат. Баары ушул жерде кайнап жүрөбүз. Эми кичине эле бир деңгээлине жетпей турган күн болуп атат, но жетет менин оюмча. Анан эми сен немең мага каалоо тилегиң, ой тилегиң ачсын. Мен ойлойм аксакалдар түшүндү. Бирок муну сене мен кармап жүргөн экенмин да. Баягы бир үйдөн 2 лидер чыкпайт да. Бул эми жарылып керек да. Мен да чыксам деп. Эми чыгайын десең уже пенсияга чыгып калдым. Так что убагында жарылыш керек болчу. Убагында эки жакка чыгыш керек болчу. Эми азыр токто мен айтып атайын. Анан кийин жоо айтам азыр. Жоо айтасың.